өздерибиз ошондой таза жакшы агуу жерлер, ошол жерде менен салыштырып атат. Биздин энебизди ушунчалык күйүшүп жаткан, күйшөлгөн энелерибизди салыштырып атат. Мына ушул агайыбыз энелер мектебин түптү эле ушунчалык мээнеттерди энелер сиздер үчүн деген китеби бар экен. Ушунчалык жакшы жазылган экен да, жөнөкөй сиңдүү тилде жазылган экен аябай. Демек, бала тарбиясында эң маанилүү адам энеси дейт. Бала тарбиясында эң маанилүү адам ал энеси дейт. Эң көп таасир эткен адам ал атасы дейт. Атасынын кыймылдары баардыгы бала өзүнө эмне кылат экен, алып экен. Андан кийин өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат дейт. Эң биринчи адам өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен. Эгерде биздин өзүбүздүн тарбиябыз толук кандуу тарбияга каныккан болсо, биздин балдарыбыз жок 70-80 аталар сөйлөнүп баштайт, апалар сөйлөнүп баштайт. Жакшы сүйлөсө, жакшы сүйлөйт, жакшы үй бүлө пайда болот экен. Демек, өз кемчилик, артыкчылыгын көрө билүүсү, бул өзүн өзү тарбиялоосу, галдырым адамдын жакшы тарбия, өзүн өзү тарбиялоонун башкы. Демек, мында галдырым адамдын агайыбыз жазган экен. Андан кийин көп жерлерге чогулуштарга барганда ушул нерсе көп айтылат да. Үйдө жакшы маанайдуулар, ага болбойт экен сага, адам баласы болгондон кийин анча бирдекелер болуп кетет, анан ошол да влиять дейт, мындай таасир берип атат да балдарга. Анан эмне дедик, ата-эненин тарбиясы дейт. Тарбия бергенге аракет кылалы, аракетиге бул жатабыз, анан кайсы жерден каташып кетирип атабыз, анан өз келинди сезбей да калабыз да. Эми тарбия бергенге аракет кылалы, жакшы. Анан жылуулук жок, мактоо чын эле балдарды көтөрмөлөп, мактап, сен мыктысың, сен андайсың, мындайсың деп бирок кээбирде аз эле айтып коебуз да. Көбүнчө жаман сен ушинтесиң, сен мынтесиң деп ушундай аталарыбыз бизди мактаса деле, биз аталарыбыз мактаса деле сүйүнүп калабыз. Кээбирде мына тамагың жакшы болуптур десе, тимге сүйүнүп калабыз да, бүт поварды бүтүп келгендей болуп. Ошондой балдарга да ошо аракет кылалы, Өсүн бар эми караңгы аткан ичидай мындай жакшы эмне болгузо багы ичиңиз ошондой болуп калат. Ачыла албай, эчтеке жетишпесе, ата-энең талашып атса, же ичин айта албай, же сырдаша албай, бирдеке айтайын десе, сен отуруп тур, сен кой отур, тиги жумушту кыла сал, буну жумушту кыла сал дейбиз, анан бала өзүн өзү чүчүт болуш керек деп ойлойм да. Болбосо дагы бир башка конокторго келгенде сыпайы болобуз. Мээримизди башкача төгөбүз. Балдарыбызга келгенде ордой мамиледе кайтабыз. Чыгып турчу деген сөздү айтабыз. Ушулардын баардыгы баланын жүрөгүнө такса берет экен. Эң биринчи бул өзүн өзү сыйлаган адам үй бүлөсүн сыйлайт. Үй бүлөсү нур болуп дүйнөгө дагы таралат экен. Мисалы үчүн бир үй бүлөдө 5 болсо, 5 жак ошол жакшы нерсени таратат экен. Түшүндүктүрмү аталар? Ошол себептен эч кандай балдарыбыздан, жолдошубуздан, келинибизден эч кандай мээримибизди аябайбызчы. Биз жаман организмдерден айырмачылыгыбыз ушу мээримибизде, боорукерлигибизде, урматтуу ата-энелер. Бул мугалим. Эми калкып учабыз. Ортодо эмне бар экен? Бала бар экен. Демек, биз ата-эне ар дайым бала, мугалим, ата-эне. Эгерде мугалим мектептен артта калган болсо, бир гана ата-эне албайт, иштебейт, билимден артта калса. Ата-энеден, мээримден чегинүүгө дуушар болот экен. Биздин эки канатыбыз тегиз иштегенде гана балабыз асманда көкөлөп учат экен, бийиктикке чыгат экен. Ал эмненин негизинде тарбия болсо, билим болсо, жоопкерчилик болсо, биримдик болсо, ар дайым биздин балдарыбыз бийиктиктен көрүнөт экен, урматтуу ата-энелер. Энелер мектеби тарбия башаты үй бүлөдөн башталат деп коет го. Ошо үй бүлө жакшы тарбия берсе, келечекте балдарыбыздар мыкты бала болоруна ишенем деп коеюн. Эми мына анара аябай жакшы биздин жалаң аналарыбыз ушул математика мектебинде жакшы бүгүн семинар болуп атат. Ата-энелер мектеби жөнүндө, ата-энелер мектеби жөнүндө сабак өтүп атат. Кийинки кездерде ошо ата-энелер мектеби деген көп чыгып, мектептен тарбия жетишсиз болуп калса, ата-энелер үйдөн кошумча тарбия берип, бул биздин милдетибиз болуп калат экен да. Аябай сонун жакшы сабак өттү анара. Мисалы үчүн бүт биз билбеген макалдардын баарын бу жерден үйрөндүк. Мисалы үчүн тарбия берип жатып, мындай кылып балдарды гүлдөтүп, өстүрүп,
тегиндей кылып балдарды гүлдентип өстүрүп мына ушундай тарбияга жеткирүү биздин кийинки ата-энелер биздин милдетибиз. Мына ата-эне эми карап туруп атпайбы, мен түшүнөм. Балдар үчүн ата-эне баланын эки канаты. Бир канаты эне болсо, бир канаты ата-эне. Ушу канатыбыздан кайрылбай, балдарыбызды жакшылап тарбиялап, көкөлөп учуп дегендей ушинтип жүргөнү. Анара сага да жакшы ден соолукта бул дайыма угам ушу анара эжеке деген сабакты жакшы өтөт, дайыма көзүмө болуп өтөт деп ушундай көңүл чыгып, негизи эле жакшы мага жакты, баарыбызга жакты. Кош керек, рахмат, ден соолукта бол, өзүң да ушу үй бүлөгө, балдарга жакшы тарбияланган мыкты инсандардан болуп жүрөлү. Мына биздин бүгүнкү иш-чара жакшы колдой, сенин сабагың болду деп ойлойм. Тиги жактагылар деле жакшы болуп атыш керек. Параллельный болуп калганын акты көрбөйт.